Эс алуучулардан каражат тапкандардын катарында Чолпон Ата шаарынын тургуну Сыртбай Артыкбаев да бар. Ал жай мезгилин чыдамсыздык менен күтүүдө. Туристтерди кабыл алуу үчүн конок үйүн даярдап жатат. Бирок анын үйүнө келген эс алуучулар да өзү да жакын жердеги тиешелүү шарты бар көл жээгине кире албайт. Көлгө жакын жери тосмолонгон пансионатка каражат төлөп кирүүгө же ал сыраак жайгашкан жээкке барууга аргасыз. Коноктор келет, чет мамлекеттерден келишет. Мен ошолорду свободно көл жээгине апарып түшүрүп, ойнотуп эс алдырып кетишим керек да. Мен ошо көл менен сыймыктанам, ошону көрсөтүшүм керек. Көл жээги баары жакшынакай болуп турганын мен каалайт элем. Городской пляждан башка ар жагын бүт баары эле тозулган. Жалгыз эле бир городской пляж бар бияктачы. Атак бүттү, тияктын баары эле тозулуп калып атпайбы. Анан ошон үчүн тиги тозуп алгандардын баарын алыш керек. Ал жолду көлдүн жээгин негизи ачып коюш керек. Кум жээктер эми баардык жашоочулар үчүн ачык болот. Тиешелүү жарлыкка президент кол койду. Пансионат, эс алуу үйлөрү тарабынан коюлган темир тосмолор, дубалдар, зым торлор алынып, элдин жээкке өтүшүнө тоскоолдук жоюлат. Аларды мындан ары орнотууга тыюу салуу тапшырмасы берилди. Жергиликтүү калк көл жээгине баруу үчүн эс алуу жайларына каражат төлөп жатышканда нааразы болуп келишкен. Ысык көл районунда 200дөн ашуун эс алуу жайлар жайгашкан. Тилекке каршы айрым эс алуу жайлар капиталдык курулуш орнотуп коруп алышкан. Анын негизинде жергиликтүү калктын арасында пикир келишпестиктер келген бүгүнкү күнгө чейин. Эми президенттин жарлыгынын негизинде бул маселе боюнча толук кандуу иштер алып барылып, эң биринчи коопсуздук маселеси, экология, санитардык жактан нормалардын аткарылышы бардыгы көзөмөлгө алынып иш алып барылмакчы. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагында Ысык көлдөгү бир катар эс алуу жайлары бар. Мекеме аларда элдин кирип чыгуусуна тоскоолдук болбошу керек деп эсептейт. Кирип чыгышына эркиндик берүү бул туура маселе деп ойлойм. Себеби мына Бишкек шаарына эле караганда мисал алып турган болсок, буга чейинки тосмолор бир топ жерден окуу жайлар болобу, башка жайлар мамлекеттик мекемелерден болобу алынып, мындай бир өзүнчө бир генендик пайда болгондой сезилип турат да. Мамлекеттик мүлк фондунун карамагында бүгүн түздөн-түз 4 пансионат бар. Ар дайым айтканда ошол мисалы Алтын кум Постери пансионат айта турган болсок, ал ачык. Ошол жерде тегеректе жашоочуларга кирип чыкканга ар дайым мындай ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Башка пансионаттарда деле тоскоолдуктар жок. Мамлекеттик мекемелердин алдындагы өзлөрүнүн ведомственный пансионаттары бар, 20дан ашык. Биз алардын негизинен мүлкүн көзөмөлгө алабыз. Ал эми калган иш аракеттерин ошол тийиштүү министрликтер ишке ашырат. Кээ бирлеринде тоскоолдуктар болушу мүмкүн, себеби баягындай тосуп алган, королор менен курчалган. Эми албетте бул жарлык чыккандан кийин биринчи кезекте мамлекеттик мекемелер, мамлекеттик ишканалар сөзсүз мындай реакция кылып, ошонго ылайык шарттарды белгиленген нормаларды аткарышы зарыл. Ошонго ылайык үлгү катары мамлекеттик органдар көрсөткөн болсо, аркасынан сөзсүз баягы жеке тарап жана башкалар дагы иш аракетин аткарат деген ойдомун. Бул тапшырмаларды ишке ашыруу жергиликтүү бийлик менен бирге Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгына да жүктөлүүдө. Эркин кирип чыгуу камсыз кылынып гана чектелбестен, коопсуздук чаралары да күчөтүлөт. Жергиликтүү эл жээкте тартипти сакташы керек. Албетте кээ бир тараптар айтышы мүмкүн, коопсуздук жана башка шарт. Бирок биздин коомчулуктагы бүгүн туура түшүнүп, туура кабыл алыш керек. Эми ачыкты деп эле бардыгы жапырт эле кирип чыгып эле баягы тоскоолдук жаратып, кандайдыр бир эс алуучуларга же туристтерге же биз сырттан келген конокторго ыңгайсыз шартты жаратпай, маданияттуу кирип чыгуу өзүнүн убакыты сааты менен, мындай тартип менен болгон болсо, мен ойлойм, касиеттүү Ысык көлүбүз бардык тарапты кабыл алганга кудурети жетет, даяр, тазалыкты, эң негизги тазалык жана башка тартип, ошолорду сактоо зарыл деген ойдомун. Адистер тосмолорду алуу экология үчүн да маанилүү кадам экенин билдирип жатышат. Для охраны окружающей среды, когда у нас береговая линия. Көлдүн жээгинде ар кандай курулмалар болбошу керек экенин айтып келатабыз. Темир тосмолор, дубалдар жээктеги чөйрөнү зыянга учуратат. Ошол аймакта азыктанган өсүмдүктөр бетондолгон курулмалардан улам өсүүсүн токтотот. Жарлыкка ылайык министрлер кабинети Ысык көл облусунун курорттук рекреациялык аймагынын объекттерин куруунун, техникалык эксплуатациялоонун жана пайдалануунун эрежелеринин жаңы редакциясын иштеп чыгат. Бул үчүн 1-августка чейин убакыт берилди. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.